Казакстандын мода өнөр жайы жигердүү өнүгүүдө. Кардарлардын талабы жогорулап ыңгайлуулугун жана сапатын жоготпостон элден өзгөчөлөнүү жолун издеп келет. Атамекендик дизайнерлер эл аралык көргөзмөлөргө үзгүлтүксүз катышып, өз эмгектерине инновацияларды киргизүүгө умтулууда. Бул материалдарды тандоого жана бычуу иштерине, аксессуарларга жана фактураларга дагы тиешелүү. Өлкөнүн мода подиумунда өзгөчө мамилеси жана өтөнчө эмгектери менен айырмаланган дизайнерлер бар. Ошондой модельерлердин бири Евгения Саладинова. Кийимдерди бычуунун плюс, сайз фигурага ылайык конструкциялоо жана ачык түстөрдү пайдалануу анын брендинин негизги өзгөчөлүгү. Он для динамичных, для уверенных. Ал динамикалуу жана өзүнө ишенгендер үчүн, атүгүл ишеними бош адамдар дагы өзүнө ишеним табат. Анан алар өздөрүн элге таанытып, умтулуусу, жашоосу, нукралуулугун көрсөтө алышат. Бул үчүн бизди жактырбагандар да бар. Бирок бизди сүйбөгөндөргө капа болбойбуз. Андан көрө жакшы иштеп, эл алдында өзүбүздү көрсөтө беребиз. Анткени бул энергия. Показали себя. Это же считывается, это же энергия. Евгения инноватор катары иштейт. Ал модалуу тенденциялар менен ылайыктуулукка көңүл бурат. Анын трендтерди түзө билүү жөндөмү жана жаңы идеяларды киргизүүсү өнүгүү стратегиясы болуп калат. Я стараюсь максимально внедрять. Мен мүмкүн болушунча өзүмдүн топтомдорума жаңылык, жаңы кыймыл киргизүүгө умтулам. Бирок аларды дароо кабыл ала беришпейт. Кээде адамдарга ойлонууга 2 сезон керек жана андан кийин гана ушундай туташ масс маркетке келет. Ошондо жаңы модельдерди сатып ала башташат. Тотальный масс-маркет, то есть тогда, когда это уже покупают. Тулку бою боюнча куп жарашкан кооз кийим аялдын өзүнө карата ишенимин жогорулатат. Бул Евгениянын эмгектерин жакшы көргөндөрдү өзүнө тарткан илгич жана брендтин кардарларын кайрылышын туруктуу кылган негизги себеп. Мында модельердин аялдарга өзүнчө ишенүүгө, коркоолору менен тартынуусун жеңүүгө, шыктанууга жана алдыга умтулууга жардам берген көз карашы жана каалоосу дагы маанилүү. Я вообще, мне кажется, это мое предназначение, знаешь, нести. Деги эле аялдарга бактылуулук жана ишеним тартылуу бул менин маңдайыма жазылган милдет болушу керек деп ойлойм. Алардын мага келип койдогудай кийим таап кубангандыгын көрүү жана ыраазычылыгын угуу мага чындап жагат. Мен өзүбүздүн сүйүктүү Казакстанда өзүмдүн ишимди, өз ордумду чындап тапканымды түшүнөм жана сүйүнөм. Мага өзүмдүн өлкөм абдан жагат. Ал эми өзүңө чет өлкөлөрдөн да кайрылса, бул чыныгы ийгилик деп эсептөөгө болот. Реальный. Ачык түстөрдү айкалыштыра колдонуу Евгения Саладинованын эмгегинин өзгөчөлүгү. Сыягы мунун сыры смартфондордун күңүр түстөргө караганда бир кыйла ачык жана каныккан түстөрдү алда канча ийгиликтүү чагылдыра бергендигинде окшойт. Ал эми социалдык тармактарда смартфондорго тартылган видео жана фото сүрөттөргө толгон. Так ошол жакшы ойлонулган бычуу моделдин аялга жарашыгы чечээрин жокко чыгарууга болбойт. Модельердин ишинин таанылгандыгын, брендти жактыргандардын географиясын дайыма өсүп жаткандыгы тастыктайт. Буйрутмалар Австрия, Норвегия, Италия, Португалия жана башка өлкөлөргө жөнөтүлүүдө. Бирок бренд өзүнчө кандай миссияны алганы жана керектөөчүгө эмнени тартуулап жаткандыгы маанилүү. Мисалы азыр өзүңдү баала, кийинкиге жылдырба деген ишарат. Самый первый совет – любить себя. Эң биринчи кеңеш өзүңдү сүйүү. Эгерде өзүңүздү жакшы көрбөсөңүз, эч кандай кийим жашооңузду кооздобойт. Эгер сиз өз боюңузга жок дегенде урмат менен мамиле кылып баштасаңыз, сайз плюс өлчөмү табылат. Эгерде ушундай болсо, анда өзүңүздү күнөөлөөнүн кереги жок. Вот так случилось. И не надо за это себя ненавидеть. Казакстандын мода өнөр жайы оригиналдуулукка, жайлуулукка жана ыңгайлуулукка басым жасоо менен өнүгүүдө. Белгилей кетсек, соода тармагы дизайнерлер жайылткан ойдун маанисине көңүл бурат. Эгерде керектөөчүнүн маанайы менен модельердин эмгегине шайкештик болсо, брендти эң алдыңкы катарларга чыгарган синергия таасири пайда болот.